Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Эми баягы адаттагыдай геосаясий жана согуштук жаңылыктарды карасак, бүгүнкү күнү Хезбалла менен Израилдин ортосунда тынчтык келишими түзүлгөнү жатат. Хезбалла алдын ала макул болду. Хезбаллада дагы 90 000 аскер калды. Израиль чоң жоготууларга учурады. Азыр жоготууларын санап атат. Кээ бир булактардын айтуусу боюнча 2-3 миңге чейин барып калат, балким андан да көп болот. Бирок эң баягы өзүлөр расмий маалымат ачканда 1,5 миңдей жоготуулар болду Израилде. Хезбалла бүт лидерлерин жоготту, бирок Израиль эмбесин түшүнүп калды. Анан ушул нерсе болуп жатат бүгүнкү күнү. Анан мурун айтылды эле Али Хаминей аяталла комада деп азыр жаңылыктар чыгып атат. Рахбар аман эсен, бирок катуу ооруп жатат эмки чекте. Рак бар экен. Ошол рак операция кылгандан кийин деле баары бир кандайдыр бир оорчулук сакталып жатат. Анын сырткары жүрөгү да жаман деп айтышат. Анан ошон үчүн бүгүнкү күнү ошо көп элге чыкпай, бирок жакында бир чыгып туруп сөз сүйлөдү. Сөз сүйлөгөндө ден соолугу жакшы көрүндү, рахбар мындай аман эсендей көрүндү. Бирок азырынча баары бир кайра эле ошол оор абалда ден соолук себептеринен көп элге чыкпай атат. Жана расмий Ирандын бийликтери эч кандай бул жөнүндө түшүндүрмө бербей жатышат. Анын 55 жаштык баласы Мочтаба Хаминей баары бир ошол айталы болот деген сөздөр айтылып жатат. Азыркы учурда Али Хаминей дагы эле бийликте. Дагы кошумча МАГАТЭден маалымат кетти 22 ноябрда. Бүгүнкү күнү Рафаэль Гросси, мурун МАГАТЭнин баягы директору айткандай, Иран бир нече жуманын ичинде ядердик кандайдыр бир материалдарды колуна алат, ядердик куралды жасай алат. Анан жумалар ичинде жетиштүү мындай кандайдыр бир ядердик бомба жасаганга материалы колунда болот деп айтты. Анан бүгүнкү күнү 4 боеголовкага жетчүдөй критикалык массаны жыйначудай ошо уранды алды дейт. Дагы кошумча центрифугаларды куруп атат дейт Иран. Ошол центрифугаларда уран байытылып атат да. Байытылган урандан анан албетте баягы куралдуу плутоний жасалат. Ушул нерсе болуп жатат. Анан ошо жакында 4 боеголовканы толук жасай алганга мүмкүнчүлүгү бар деп атат Ирандыкы. Анан Иран унчукпай ушул нерсени жасап атышат. Бирок чалгын кызматтар жана МАГАТЭ, ошол баягы ядердик өзөктүк материалдарды көзөмөлгө алуучу агенттик дүйнөлүк, ошол нерсе боюнча маалыматты берип жатат. Биз деген ушундай нерселерди байкап атабыз. Радиоактивдүү материалдар бар. Кээ бир баягы кыйгач белгилер боюнча ядердик бомба Иранда жакында болот деп жатышат да. Кантип бул ситуациядан эл журт чыгат, билбейм. Израилди жок кылыш үчүн бир эле ядердик бомба керек. 10 килотонналык бир эле ядердик бомба баягы Хайфа, Тель-Авивдин жанында жардырылса, Израиль жок болуп калат. Ошо менен бирге Газаны дагы жок кылат бул нерсе, бирок Иран үчүн бул чоң маселе эмес окшойт деп ойлойм да. Анан колдонобу Иран ал бомбаны же коркутуп бүркүтүп өзүнүн саясатын жүргүзөбү? Ким билет да, бирок аябай коптуу заманда жашап атабыз. Мен ойлогон эмесмин ушундай заманда жашап калабыз деп. Же Русия аришник менен ура калат, же Иран ушул ядердик бомбаны даяр кылганга аз калды деп айтып атышат да. Анан дагы ушул эгерде Русияны тийсек, арешникти ургандан кийин батыш өлкөлөр коркуп калдыбы? Муну айтыш кыйын. Коркуп калган жок экен. Ноябрдын ортосунда ушу кечээки эле күндөрү Орусия чоң штурм кылды Купянск шаарына. 13 ноябрда 2 колонна Купянск шаарына кирди дагы. Анан украиналык күчтөр менен катуу кызуу согушка киришти. Ошол кызуу согуштан украиналык күчтөр токтото алды колонналарды, бронетехниканы жок кылды. Анан Купянскты сактап калышты да. Купянскты коргоп сактап калып атышат, жеңди Купянсктан. Бирок башка жерлерден, ошол эле Кураховадан Орусия дагы бир нече метр алдыга жылды. Анан мисалы үчүн ДНРди алсак, ошол Великая Новоселка деген шаарды 23 ноябрь күнү, мурдакы күндөрү Орусия кармап алды. Мындай Времевский деген
ошол тараптан киришти. Кирип туруп анан Великая Новоселка деген айылын мындай курчап алышты да. Анан албетте баягы Владимир Рогов дейт, ошол коомдук палатанын төрагасы айтып атат, 20 квадрат километр территория бошотулду дейт, басылып алынды Орусиянын аскерлеринин тарабынан. Анан аябай катуу кызуу салгылоочулар уланып атат дейт. Анан негизи ошол Новоселкадан сырткары дагы Ясная Полянадан Орусия алдыга жылды, Раздольный, Новодонецкий айылдардан алдыга жылды, анан Благодатный шаарына аймагына жакын калды да Орусиянын аскерлери. Жалпы ушул жерден дагы 10 километр квадрат басып алышты Орусиянын армиясы. Ошон үчүн акырындап баягы фронтту жылдырышты орустар, ушул тараптан жеңип атышат да. Анан дагы кошумча карасак, Курскта өткөн күндөрү 18 ноябрда ушул десантниктер, Орусиянын десантниктери Север деген группасынан 2 украиналык желдетти барымтага алышты. Ушул жерден анан эгерде карасак, аябай чоң мындай сокку болду. Анан аябай катуу согушуудан Ольгина деген токойдон негизи орусиялыктар чоң отрядты, украиналык отрядты жок кылышты. Мурда бир айтып берген көрсөтүм эле картадан, Deep State картасынан өзгөрүп кетти фронттун сүрөтү. Ушул жерден 400гө жакын ошо украиналык аскерди жок кылышты орусиялык десантниктер Ольгина деген токойдон. Дарина, Викторовка, Александрия, Малая Локня, Никольский, Новоивановка деген ушул жерлерден. Анан 6 бронетехникасын жок кылышты. Анан Богданна деген сауларды жок кылышты. Анан 11 дагы украиналык жоокерди барымтага алышты. Кээ бирлерин барымтага алгандан кийин жок кылышты да Орусия армиясы. Анан Орусиянын эксперти, мурунку Украинанын жараны жана Украинанын мурунку патриоту, азыр болсо Орусиянын корреспонденти Юрий Подоляк айтып атат, Ольгинскти аябай баягы бошоттук дейт. Анан Курсктан Украинанын 6дан 1 бөлүгүн ушул курамдагы турган аскерлерин жок кылдык деп айтып атышат. Шаардын чыгыш жана батыш тарабынан ушундай орустар кандайдыр жакындашты жана украиндиктердин ошо камсыздоо жолдорун кескенге аз калды да. Анан албетте украиналыктар дагы атакамс менен урганга уруксат бергенден кийин тынбай уруп атышат. Мисалы үчүн ушу украиналыктар атакамс менен Курск областына уруп, аэродромду жок кылышты. Аэродромдогу С-400 ракеталык установкаларды талкалашты. Анан ошол жерде радиолокациялык станцияны, жеке составты ушундай жок кылышты. Жана Курск Восточный деген аэродромго дагы атышты 25 ноябрда кечеки күнү, мурда күнү. Анан бир панцир ракетасы атканга аракет кылды, бирок баягы кандайдыр бир жыйынтыксыз болду. Баары бир кассеталык боеголовканы колдонуп атакамсты украиндиктер аябай эффективдүү мындай соккуларды жүргүзүп атат. Бирок ошол менен бирге бул деген жыйынтыгы мындай орточо деп эсептесе болот. Анан Роб Бауэр, НАТОнун башкы баягы аскерий комитетинин мүчөсү сөз айтты. Сөз айтышы боюнча НАТО азыр караштырып атат, балким Орусияга, эгерде Орусия ушундай агрессивдүү НАТО өлкөлөрүнө жылууну тындырбаса жана ушу Украинаны жеңи турган болсо, превентивдик соккуларды сокконго өзүбүзгө уруксат беребиз, ушундай баягы стратегияны карайбыз деп айтышты. Анан бул нерсе албетте баягы Орусиянын расмий баягы өкүлчүлүктүн мындай тынчсыздануусун жаратты. Алар да өз тынчсыздануусун айтышты. Бул нерсе болбойт, ушундай кандай кылганыңар деп айтып башташты. Анан бүгүн Орешник менен урат эле дагы бир жолу ушундай сөз айтылгандан кийин, бирок азырынча уруу боло элек, Орешник атыла элек. Ошентсе дагы кандайдыр бир ушундай сөздөр болуп жатат да, баягы аябай кызуу дипломатиялык кайноо болуп жатат ушул саясий жерде. Анан эгерде кайкасак, Украинага Америка Штаттарынан болуп аткан камсыздоо солгундады да. Бул солгундоону кээ бирчилер айтып атат. Демек, биринчиден дейт, Орусия мисалы үчүн мурда күнү аябай рекордтуу, буга чейин болбогондой 180 дрон менен жана ракета менен сокту дейт Украинаны. Бирок кандайдыр бир энергетикалык инфраструктурага экинчи сокпой атат дейт. Анын аркасынан Украина тарабынан дагы ушул баягы камсыздандыруу алуу токтоп калды дейт. Анан кээ аналитиктер айтып атат, Путин менен Байден жашыруун сүйлөшүп, кандайдыр бир келишимге келип, согушту
үшүткөнө тоңдурган атышат деп айтып атышат да серепчилер. Бирок ал серепчилерде толук далилдер жетишпей жатат. Ошон үчүн азыркы күнү негизи расмий булактарды карасак, текшерилген, тастыкталган булактарды карасак, аякта айтып атышат, Байден жашыруун түрдө ушу Конгресстен дагы 24 миллиард доллар сураптыр өзүнүн президенттигинин аягына чейин. Анткени мурунку анын чөнтөгүндө болгон, аскерий чөнтөгүндө болгон 6 миллиард доллар короду дейт. Ал акча королуп, бүгүнкү күнү Украинага акча жетишпей жатат. Толугу менен Байден ага Украинага бере турган жардамын берди деп айтып атат. Ошондуктан баягы Конгресс кайра ушул маселени карап, добуш бермейинче, 24 миллиард доллар бөлүп бермейинче Украинага, бүгүнкү күнү ушул бул деген добуш өзү декабрдын 1-күндөрүндө болот, эмки айда. Эгерде ушул нерсе болуп кетпесе, ага чейин эч кандай камсыздандыруу болбойт деп айтып атат да, расмий ушундай булакта. Демек бул эмнени билдирет? Мындайын айтканда, Байден бүт жардамды бербегенден кийин акча түгөнүп калды. Бүгүнкү күнү ушундай оперативдүү акча, мындай күнүмдүк иштерге, камсыздандырууга кете турган акча токтоп калды. Андан сырткары дагы өзүнүн баягы Америка Коңшу Штаттарында айтып атышат, баягы Украинага уруксат берилген куралдардын саны азайды дейт складтарда. Ошон үчүн башка курал бергенге аргасыз болобуз. Ал үчүн башка түрдүү куралды бергенге Конгресстен кайра Сенаттан уруксат алыш керек деп атат да. Ушундай сөздөр жүрүп атат. Анан жалпы эгерде баягы согуш карасак, согуш абалы эмне болуп аткандай. Бүгүнкү күнү жыйынтыктасак, Израиль Хезболланын башчыларын жок кылса дагы, Израиль жер операцияларына алы келбей жатат. Согушту токтотконго макул. Хезболла дагы ушул согуштан өзүнүн аскерий күчтөрү эми-чекти көп болсо дагы, авиация жетишпей, алар дагы ушул тынчтык келишимге макул. Ушундай да. Орусияда кандайдыр бир Орусия менен Украина ортосундагы согушта Донецк областында Орусия алдыга жылып атышат Авдеевкадан. ВСУ Украинанын баягы аскерий күчтөрү жеңилип атат Авдеевка тараптан. Запорожск тараптан Орусияга украин баягы күчтөр дагы эле соккуларды аракет кылып атат. Орусия контратака кылганга аракет кылып атат. Азовко чыккысы келип атышат, бирок азырынча баягы алы жетпей атат. Түндүк тараптан Курсктан Орусия аябай катуу украиндик аскерлер менен согушуп атат. Аябай кызуу согуш болуп атат. Ошол жерден негизи Орусияда кандайдыр бир жеңиш жылыштар бар. Анан жалпы тенденцияны алсак, Украина бүгүнкү күнү мындай дагы эле утулуу ситуациясында. Ошону менен бирге уруксат берилгенден кийин Атакамскка Орусияга аябай сезимдүү мындай соккуларды берип атат да. Анан ошо инаугурацияга канча убакыт жакын калса, ошончо рубльдин волатильность болуп атат. Набиуллина, Орусиянын башкы банкынын башчысы айтуусу боюнча, экономикада кандайдыр бир ушундай ойдой ылдый силкүү күтүлүүдө. Анан ушул силкүүнүн эсебинен ошол эле нерселер айтылгандан кийин рубль 105 болуп калды, 107ге чейин чыкты, азыр 105те токтоду азыркы тапта. Азыркы серепчилердин айтуусу боюнча дагы бир топ өйдө ылдый олку солкулар болот да. Ошондуктан бүгүнкү күнү согуш кандайдыр бир таасир экономикага кылып атат. Ушул таасир сакталат. Жаңылыктар ошондой. Эми рубльди эмне кылабыз деп мага да комментарийден көп сурадыңар, урматтуу көрүүчүлөрүм, Орусияда иштеп жаткан. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, 4, 5, 6 кандайдыр бир булакты алып туруп, рубльди ошо доллар, евро, сомго, теңгеге, сумга боло башка валюталарга мындай кичине мындай ишеним жаратуучу валюталарга бөлүп счетторду ачып, башка банктарда которуп койгула. Ошондой да. Негизи бир нерсе айтарым, азыр рубльди мындай кандайдыр кыймылдоолу баштасаңар, ошо диверсификация кылбай кыймылдоолорду баштасаңар, доллар алып, эртең доллар түшүп кетиши ыктымал. Рубль кайра өзүнүн калыбына келиши ыктымал, күчтөнүшү ыктымал. Анткени Орусиянын экономикасы, жалпы жарандык экономикасы жапа чексе дагы, аскерий экономикасы күчтүү. Бүгүнкү күнү дагы эле нефть колдонулуп жатат дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн Орусиянын экономикасы улам кайра күчтөнө берет. Ушуну байкайсыңар, ошондо баягы мен Искендерге ишендим эле деп рубльдин баарын коротуп салдым, доллар түшүп кетти, эми акчаны жоготтум деген сөздөрдү айтасыңар да. Ошон үчүн
ар бир чечимди өзүңөр кылгыла. Эң жакшы чечим бул деген канча акча таппасаңар кандайдыр бир акчага алмаштырууга жеңил болгон товарга айлантууда. Товарга айлантасыңарбы, үй саласыңарбы, үй аласыңарбы, же болбосо кандайдыр бир мындай ар кайсы банктарга ар кайсы валюталарга коюп сактайсыңарбы, кандайдыр бир иш чараларды көрүш керек да. Эгерде ага жетчүдөй акча жок болсо, анда такыр ал жөнүндө ойлонбогула. Эртеңки күнү түшүнүктүү болот эмне кылыш керек экен. Ошондой жалпы силер эмне деп ойлойсуңар, кандай өзүңүздөрдө мындай ой пикирлериңер бар, комментарийлерге жазып койгула. Негизи эң чоң страховка ушул рубль болуп атат, согуштар болуп атат, ядерный согуш болобу, ким билет, ядерный согуш болсо ага да көнөбүз да адамзат. Эң негизгиси баары атып ийбесин да, баары атып ийсе, анда жер жок болот. Эгерде Орусия менен эле АКШ бири-бирин атса, анда радиация болот, эми онкология болот, бирок жалпысынан адамзат тирүү кала берет да, биздин өлкөбүз аман калат. Ошондуктан эгерде ушундай нерселерге даяр болушубуз керек десеңиздер, ишкерчилик жасагыла да, ишкерчилик, бизнес жасагыла. Мүмкүн болушунча бизнес жасагыла. Ал үчүн бизнес пландоону үйрөнгүлө. Бул QR кодго кирип курстан өткүлө. Автордук курс ушу үйрөнүп туруп, тесттер жазып, өзүңөргө бизнес план жазып, ишкерчиликти баштап иштей бергиле да. Эч тайманбагыла. Жок, ишкерчиликке жокмун десеңер, ошол эле ишкерчилик боюнча билимди алып, башкаларга бизнес план жасаганга жардам бергиле, консалтинг кылып сатасыңар. Иши кылса, кошумча иштегиле да, кошумча иш аракеттер жасагыла. Андай эмесе, ушуну менен роликти аяктайлы, комментарийлерден пикирлериңерди күтөм. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.